Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн тюрли деп аталган дагы бир даамдуу тамакты чогуу жасайбыз. Бизге керектүү азыктар 400 грамм уйдун этин өтө ичке эмес, өтө калың эмес, соломка түрүндө туурап алабыз. Албетте баардык азыктардын өлчөмүн өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүңүздүн санына жараша көбөйтүп же азайтып алсаңыз болот. Ошондой эле бизге 4-5 даана ортоңку өлчөмдөгү баклажанды дагы туурап алабыз. Эми табага өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытабыз да этибизди 5-7 мүнөттөй күчтүү отто кызарта кууруп алабыз. Куурулган эттерди болсо биротоло духовкага бышырчу идишке салып алабыз, чыгарып. Эгер мындан аз өлчөмдө жасасаңыз, албетте идишиңиз да кичинерээк болсо жакшы болот. Кайра эле ошол табага бир аз өсүмдүк майын куюп, эми баклажандарды 2-3 мүнөттөй ортоңку отто кууруйбуз. Куурулган баклажандарды эттин үстүнө чыгарабыз. Ошондой эле бизге 4-5 даана ортоңку өлчөмдө таттуу калемпир керек. Кызыл, жашыл, сары түстөгү калемпирлерди алсаңыз да аябай көрүктүү чыгат. Баардыгын ичке туурап алабыз. Жана ошондой эле 4-5 даана помидорду дагы туурап алабыз. Эттин үстүнө баклажандарды тегиз кылып салып алабыз. Андан кийин ирети менен калемпирди жана помидорду салабыз. Эми бетине куйган татымалын даярдап алсак, ал үчүн бизге 500 мл муздак суу керек, жарым аш кашыктай туз кошобуз. Ошондой эле 2 аш кашык томат пастасын жана татымалдардан кара мурч, кызыл таттуу калемпир, ачуу калемпирден татымыңызга жараша жана бир аз кориандр кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Татымалды тамактын бетине тегиз баардыгын куюп алабыз да духовканы алдын ала иштетип коебуз. 200 градуста 50 мүнөттөй бышырып алабыз. Ал эми тамагыбыз даяр болгончо каптал тамагына күрүчтү даярдап алсак, мен күрүчтү ар дайым кууруп аламын. Мисалы 70 мг өсүмдүк майын казанга куюп, жакшылап ысыгандан кийин 1 кг күрүчтү таза жууп кууруйбуз. Ошондой эле 1 аш кашык туз кошобуз. 2-3 мүнөттөй күчтүү отто тынбастан аралаштырып, күрүчүбүз кургап чыкканча кууруп алабыз. Эми 1,5 литрдей ысык сууну куюп, ортоңку отто суусу калбай калганча кайнатабыз. Мына эми отту акырындатып, капкагын жаап, 25-30 мүнөттөй демдеп койсок, күрүчүбүз даяр болот.
Тамактын бышаарына 5 мүнөт калганда бир байлам петрушканы майда туурап алабыз да тамактын бетине себелеп чыгабыз жана кайрадан 5 мүнөткө духовкага калтырып коебуз. Мына ушинтип күрүчүбүз дагы тамагыбыз да даяр болду. Эми бере берсек болот. Мына ушундай жеңил жана аябагандай даамдуу тамакты турмушка чыгып жаңы келин болуп келгенде үйрөнгөм. Ошондон бери жасап жүрөм. Бизге аябай жагат. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек деп. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.